Уларбек Уламбековичтин чоң ата, чоң энеси, ата энеси, бир туугандары, достору, айылдаштары, урматтуу чогулган эл, бүгүн баарыбыздын кабыргабыз кайышып, ичибиз ачышып, биздин кесиптешибиз Уларбекти акка сапарга алып жатабыз. Уларбек 2014 жылдан баштап Кыргыз милициясы курамында кызмат өтөп, кылмыштыкка каршы күрөш жүргүзүп келген. Криминалдык милициянын алдыңкы сыймыктуу кызматкерлеринин бири болгон. Абдан өкүнүчтүү жаман иш болду. Эки өмүрүн күтүлбөгөн жерден Уларбек энебиз кылмышкердин колунан каза болду. Бул факты боюнча бүгүнкү күндө кылмыш иши козголуп, ыкчам тергөө амалдары жүрүп жатат. Министр Улан Жумеев өзүнүн жеке көзөмөлүн алып, бүгүнкү күндө иш жүрүп жатат. Буюрса жакын аралыкта кылмышка кармалып, кылмыш жаза мыйзам алдында жооп берет. Уларбек жөнүндө айтып кетсек, ал өзүнө жүктөлгөн милдетти ак ниеттик менен ар дайым так аткарып келген. Жолдошторунун, кесиптештеринин арасында ар дайым урматсыз кадыр баркы болгон. Кайсыл тапшырмага, кайсы кызмат колу тийбесин, аны өз убагында так жогорку деңгээлде аткарып келген. Бүгүнкү күнү биз бардыгыбыз ушу башыбыз жерге салып турабыз. Урматтуу Уларбектин чоң ата, чоң энеси, ата энеси, бир туугандары, достору, Ички иштер министри Улан Жумеевичтин атынан, өзүнүн атынан, жалпы ички иштер органдарынын атынан силерге терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Энибиздин арты кайрылуу болсун, жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торку болсун. Кош бол энибиз Уларбек.